Дүйнө жүзү боюнча ар бир үйдүн күнү ысык, кара же көк чайдан башталат. Анткени адам заты башынан эле чайга көнүп калган. Окумуштуулардын иликтөөсү боюнча бир адам күнүнө жарым литр суусундук ичет. Ал суусундуктун ичинде биз сөз кылып жаткан чай да кирет. Бирок чайды ар бир жерде ар кандай ичишет. Кээ бири сүт кошуп, кээси май, туз кошуп ичишет дегендей. Чындыгында таза чай кандай болушу керек? Биз сиздерге чайдын пайдалуу, зыяндуу жактарын айтып беребиз. Чайдын курамында тазалоочу заттар бар болгондуктан эртең мененкисин ичүү керек. Анткени анын курамында кофеин эртең менен уйкуну ачып, иш жөндөмдүүлүктү жакшыртат. Андан сырткары жүрөк кан тамырлардын жакшы иштешине да шарт түзөт. Ал эми кофеге караганда көк чайдын курамында кофеин көп болгондуктан саат сайын кофе ичпей, эртең мененкисин бир чыны көк чай ичип койсоңуз, уйкуңуз бат ачылат. Таза чай күчтүү болушу керек. Канчалык ачуу болсо, курамында да ошончо көп нерсе болот. Кофеин кофенин курамында канча болсо, чайдын курамында андан да көп болот. Анткени кофе көп текшерүүдөн өтүп жатып, табигый күчүн жоготот. Чөптөрдөн жасалган чай кээ бир ооруларды айыктырууда пайдасын тийгизет. Чай атайын дары катары ден соолукка жардам бербесе да, ооруну жакшыртууга жардам берет. Ар кандай ооруларга чөптөрдөн жасалган чайларды ичишет. Бирок доктор берген норма боюнча гана ичпесе, организмге зыян алып келиши мүмкүн. Көк чайды өтө ашыкча ичүү дагы болбойт. Анткени көк чай кан басымды төмөндөтөт. Чай демделген чайнекте бир күн сакталат. Андан көбүрөөк убакыт коюлуп калса, даамы ачууланып кетет. Эгерде чайды экономдогуңуз келсе, ичип бүткөндөн кийин чай кайнаткан чайнектеги чайдын суусун төгүп коюшуңуз керек. Антпесе чайдагы оор металлдар адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Сүт кошулган чай зыян. Чайды эч кандай кошулмалабай ичүү керек. Чайга сүт кошкондо чайдын курамындагы танин заты сүт менен аралашып, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизе турган зат иштелип чыгат. Мындайча айтканда, чайдын химиялык курамы өзгөрүп, кан тамырларга мурункудай таасирин тийгизбей калат. А чайдын курамында кан тамырларды чыңдай турган Р витамини, рутин жана башка заттар бар. 15 декабрь чай күнү белгиленет. Бул күн билим берүү жана пикир алмашуу борборлорунун демилгелери менен белгилене баштаган. Көп жылдардан бери чай күнүн белгилөө айтылып келгени менен 2004-2005 жылдардагы Индиядагы Мумбай жана Бразилиядагы Порту Алегри шаарларында билим берүү жана пикир алмашуу борборлорунун жолугушуусунда 15 декабрда чай күнүн белгилөө чечими кабыл алынган. Расмий эмес майрам болгондуктан эс алуу күнү деп жарыяланбайт. Майрамды белгилөөнүн максаты өкмөттүн жана жарандардын көңүлүн чай сатуудагы көйгөйлөргө, чай өндүрүшүндө иштеген жумушчулардын абалына, өндүрүшчүлөр кабылган кыйынчылыктарга буруу. Бул күнү өзгөчө Кытай, Шри-Ланка, Индия, Бангладеш, Непал, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда жана Танзания сыяктуу чай өндүрүшү менен белгилүү өлкөлөрдө масштабтуу түрдө майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп турат. Салам медиасы, Баткен.